Нокат шаарынын тургундары буга чейин бир топ маселелерди көтөрүп келишкен. Алардын бири тротуарлардын жоктугу. Айтымдарында транспорт каражаттары менен жүргүнчүлөр бир жолдон басып келишкен. Бул болсо бир канча кырсыктарга себеп болгон. Адистерге бир нече жолу кайрылышкан. Буга байланыштуу жол кеңейтилүүдө. Bir машина коюп койсо, бияка койсо болду, наракта машина турса, же балдар өтөлбөйт, же аксакалдар өтөлбөйт, ошондой бир тар жер эле да. Азыр сонун болуп атат. Мына тротуарга ham, машиналерге ham керек болсо жакшы. Эки катар машина өткөндө да чекеде машиналар кеңирип туруп атат да. Жакшы өзгөрүш. Именно ушул көчөдө өтө жакшы болуп атат. Онау районунун алды ham ошондой тар эле. Же машина келсе адам өтөлбөйт, адам келсе машина өтөлбөйт эле. Азыр жакшы. Кеңири Кудай кааласа асфальттары ham бүтүп калган болсо, сонун шаардын көркүнө дагы көрк кошулат. Yol burun juda tarıdı. Mana okuvchi bolalar. Бул жерден окуучулар мектепке барат болчу. Машиналар да көп каттачу. Эми мынтип жол оңдолуп жатканынан кубанычыбыз койнубузга батпай турат. Эми үйдө балдардан кабатыр албай тынч отура турган болдук. Basını kılıp Нокат шаардык мэриясы тарабынан калктын кайрылууларынын негизинде мыйзамсыз курулуштарды токтотуу жана шаарды иретке келтирүү боюнча бир катар иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Ошол эле учурда тротуарларды куруу иштери башталган. Бул үчүн мэрия тарабынан 2 миллион 200 миң сом бөлүнүп, Нокат шаарынын борбордук көчөлөрүнүн бирине тротуар куруу иштери башталган. Азыр тротуарды мына брусчатка менен салынат, ошонун менен бирге бияка жарыктандыруусу да каралган. Ошол заборлордун бардыгы темир тосмолор менен тозулат. Эми баягы жакшынакай бир көрккө чыга турган темир тосмолор менен түзүлөт дагы. Ушул балдарыбызга, кишилерибизге кооптуу, коопсуздуу жакшынакай бир тротуар салып берели деп атабыз. Мына артыбызда турган, фондо турган столболордун дагы бардыгы жылдырылат дагы. Бул жыгач түрүндөгү столбо эмес, ушул подрядчиктин эсебинен железобетонный столболор коюлат, освещениялардын бардыгы коюлат. Буга чейин ушундай эле тротуар Нокаттын Барын көчөсүндө да оңдолгон. Ал көчөгө жеке ишкерлер Кайдыгер карабай Нокат шаарынын борбордук базарындагы Сагын Алимбаев көчөсүнө 400 метрлик тротуар куруп беришкен. Максат жүргүнчүлөргө ыңгайлуу шаар түзүү дейт демилгечилер. Бул тротуардын өзүнө эле 500 миң акча сарптадык. Андан дагы bundan сырткары дагы бир эки жерлерде асфальт ушундай немелер бар. 5-600 миң тегерегинде ушундай асфальттар даярдап атабыз. Жакынкы күндөрү жөө жүргүнчүлөргө ыңгайлуу шарт түзүү максатында Хангелдиев көчөсүнө 2,5 миллион сомго тротуарларды куруу пландалууда. Белгилей кетсек, Нокат районунун Ош Баткен Разаков тилкесинин 47 чакырымын толук реконструкциялоо үчүн ушул жылдын апрель айында кызыл сызыкка чыгып кеткен үйлөрдү бузуу иштери башталган. Мимоза Жаныбек кызы, Хилола Ашурова, Темирлан Эрнес уулу, Ынтымак, Ош облусу.